Азыртан эле Төө ашуу ашуусунда кар жаап, айдоочулар кыйынчылыкка кептеле баштады. Унаа тыгындары пайда болуп, жайкы дөңгөлөк менен жүргөн техникалар ашууну аша албай, буйдалып туруп калышты. Albaştırганычы. Өзда неожиданно келип калды го. Буйруса эми кийинкисине расстан чыгабыз го. Өзүм Бишкектен Баткенге кеттим. Себеп летний баллон болуп калды. Тиги жерде кичине фурга уруп эме болуп калыптыр. Муз болуп. Ошого тыгылып калдым. Дөңгөлөк зимний эле. Качан алмаштырдыңыз? 2 ай болуп калды алмаштырып. Бүгүндөн тартып 7-октябрга чейин тоо этектерине кар жаап, үшүк жүрүшү күтүлөрүн чукул кырдаалдар министрлиги билдирүүдө. Өзгөчө ашууларда абал курчушу ыктымал. Ал гана эмес, быйылкы кыш эрте түшөөрүн айтып, жарандарды кышка эрте камынууга чакырып жатышат. Кар көчкүлөр жылдагыдан көп болору күтүлүүдө. Участкаларда жана автоунаа жолдордо негизги стратегиялык ошо жолдордо адамдардын өмүрүнө кандайдыр бир зыян алып келбөө максатында чогулушкан бир иш-чараларды жүргүзүлөт да. Булар иш-чаралар болсо ошо жолдорду убагында биринчиден шашылыш эскертүүнү берүү, экинчи ошо жолдун өтүмдүгүн элдерге кандайдыр бир ошо жагымдуу жагдайларды түзүү, эгерде кандайдыр бир жанакында болгон тыгындар боло турган болсо, же болбосо кар калың жаап, кар көчкүлөр түшө турган болсо, ошо жерлерде жолдорду убагында жаап, ошо жерлерде турган биздин айдоочуларга кандайдыр бир кам көрүү иш-чараларын жүргүзүү да. Бирок өкмөт толугу менен даярбыз дегени менен техникалардын 90%дан ашыгынын эскилиги жеткен. Учурда 200дөн ашык чукул кырдаал техникалары бар. Аргасыз иш балдасты чыкканына карабастан, оңдоп түзөп иштеп, кырсыктарда жүрүшөт. Эгерде өрт чыга турган болсо, 16-кабаттан жогорку үйлөрдү өчүрө албайт. Тоолор, токойлорду жалын каптаса, аны өчүрүүгө тик учактары жок. Эл акча чогултуп тик учак алып берүү демилгесин көтөргөн. Бирок азырынча андан кабар жок. Вертолет боюнча биздин Россия Федерациясы менен баягы аскер жаатында келишимдер боюнча түзүлүп, сунуштарды бергенбиз. Бирок баасы аябай кымбат болгонуна байланыштуу бир жактуу чечилбей келет. Жылдын башында жарандар, биздин Кыргызстандын жарандары өздөрүнүн акчасын чогултуп бизге бир тик учак сатып беребиз деген инициатива көтөрүлгөн, бирок кайсыл жерде экенин биз айта албайбыз. Мындай тик учактарды кошпогон деле жалпы 200 унаа тез арада керек болуп жатат. Ал үчүн өкмөт бир катар эл аралык уюмдар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөнү менен азырынча толук чечилбей жатыптыр. Биз 2016-жылы биздин министрибиз Катаевичтин колу менен бир эмес 2 компания менен ошол өрт өчүрүү, авариялык куткаруу жана атайын автоунааларды жеңилдетилген насия менен сатып алуу боюнча баягы ниет келишими түзүлгөн. Бул деген Россия Федерациясынын УСПТК компаниясы менен жана Белоруссия Республикасынын Почта компаниясы менен. Бирок биз бүгүнкү күнгө чейин ошол маселе бир жактуу чечилбей келет. Себеби бизге ушул насия алганга кандайдыр бир мораторий коюлгандыгына байланыштуу ушул бүгүнкү күнгө чейин чечилбей келет да ошол. Соңку жылдары жаратылыш кырсыктары 8 эсеге көбөйгөн. Быйыл эле Өзгөн районунда жер көчүп 63 үйдү жана медициналык пункттарды жана мектеп, бала бакчаны басып калды. Жалпы 5000ге жакын үй бүлө коопсуз жайга көчүрүлүшү керек болуп турат. Негизинен суу ташкындары, сел жана кар көчкү көп болгон. Улукбек Кутманбаев, Адилет Марсбеков, События, Бишкек.